Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 31 март. Мага сүйүү берүүдөн эч ким баш тарткан жок. Анын 2-жылы өтүп жаткан болчу. Топтордун биринде жаңы келген адам пайда болду. Ал көп өтпөй ал үмүтсүз оорулуу экенин далилдеген, бирок ал учурда баарынан мурда сакайып кеткиси келгенин айткан. Ал мындай деди: мага силердин топко кошулууга уруксат бересиңерби? Мен аракечтиктен да жаман көз карандылыктан курмандыгы болдум. Мен силерге келдим. Аял, эне, күйөөсүн, балдарын, үй бүлөсүн таштап кеткен аял. Аракеч таблеткага берилген, бир сөз менен айтканда, кепте жок адам. Бирок менден эч ким баш тарткан жок, сүйүүдөн, камкордуктан менден баш тарткан жок. Бүгүн Кудайдын ырайымы, жакшы насаатчымдын сүйүүсү жана үй тобум, дагы сиздер аркылуу мен жубаймын, апамын, чоң энемин жана аялмын. Соо таблеткасыз жоопкерчиликтүү. Мен шериктештиктен тапкан жогорку күч болбосо, менин жашоом маанисиз болмок. Мен анын ишенимдүү мүчөсү болгонума түбөлүк ыраазымын.